Кант шаарындагы номер 11 откана былтыр гана ишке кирген. Бул объекттен 8 кабаттуу үйгө Ж330 абонентке жылуулук берилет. Отказан газ менен иштейт. Зарылчылык болсо кошумча мазут жагуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Учурда жумушчулар жабдууларды акыркы текшерүүдөн өткөрүп жылуулук берүүгө даяр турушат. Данная котельная Биздин откана негизинен жаратылыш газы менен иштейт. Бирок кокус бир нерсе болуп кетсе, мазут колдонуудагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Откана 1 жыл гана иштеди. Былтыр жылуулук берүүдө эч кандай көйгөй болгон жок. Быйыл дагы күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгабыз деп үмүттөнөмүн. Кант жылуулук берүү ишканасы шаар тургундарын күз-кыш мезгилинде жылуулук менен камсыздоого толугу менен даяр. Калааны жалпысынан 12 откана жылуулук менен камсыздайт. Жыл сайын шаар мэриясынын бюджетинен от казандары жана көмүр сактоочу кампалар жаңыланууда. 20 миңден ашык калкы бар шаарды жылытуу үчүн көмүр, газ жана мазут колдонулат. 100% кышка даярдык жакшы Кудай буюрса. Былтыр дагы, быйыл дагы кээ бир отканалардын жана мештерин алмаштырдык. Былтыр 5-чи мектептин Тансуу деген отканалар алмаштырганбыз. Быйыл болсо 3-чү мектептикин алмаштырдык. Андан сырткары бала бакчалардын баардыгын тең кечээ эмес мурда күнү биздин аким Алмаз Абдылаков менен биргеликте баарын текшерип чыктык, баардыгын тең. Ысык Ата району күз-кыш мезгилине толугу менен даяр. Аймактагы социалдык объекттердин баардыгы көмүр, мазут жана газ менен камсыздалды. Ал эми калкты карооту менен камсыз кылуу максатында район боюнча 26 жерге көмүр сатуучу пункт уюштурулган. Халыкка көмүр менен камсыз кылуу максатында бүгүнкү күндө ошол 26 жерге топ база уюштуруп, элге ошол көмүрдү өз убагында камсыз кылуу максатында бүгүнкү күндө көмүрлөр келип түшүп жатат. Көмүрлөр ошол Казакстандан, Кара Кечеден келип жатат. Ошону уюштуруп, биз ошол көмүр ташуучулар менен сүйлөшүп туруп, аларга ар бир айыл өкмөтүнө жайларды уюштуруп берип, бүгүнкү күндө сатууну уюштуруп берип жатабыз. Андан сырткары ошол башка жылуулук системасы боюнча, кышка даярдык боюнча бүгүнкү күндө толугу менен биз Ысык Ата районунун толугу менен даярбыз. Жылуулук системасын ишке киргизүү чечими аба ырайына жараша кабыл алынат. Биринчи кезекте жылуулук мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине берилет. Андан кийин системага карызы жок турак үйлөр, өнөр жай ишканалар кошулат. Талбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы Чүй облусу.